Тынчтык деген белгини көрсөтүп жаткан юридикалык факультеттин студенти Газал Ранчкештин бетине жакын аралыктан ок тийген. Ал түштүктөгү Бандар-Аббас шаарында жумушунан үйүнө кайтып келе жаткан болчу. Газалдын оң көзү эми көрбөй калды. Анын акыркы көргөнү Иран коопсуздук кызматкери жылмайып туруп ок чыгарганы болгонун айтат. Түштүк батыштагы Хузестан провинциясында жана чыгыштагы Систан жана Балучистан провинциясынын шаарларында нааразылык акциялары жана атышуулар болуп жатканы тууралуу кабарлар тарады. Борбор кала Тегеранда көчөлөрдө өрт чыгып жатат. 22 жаштагы Күрт улутундагы Махса Амининин камактагы өлүмүнөн улам чыккан нааразылык акциялары башталгандан берки кандуу репрессияда миңдеген адамдар жарадар болушту. Human Rights Activists маалымат агенттиги Иранда 17 миңден ашуун адам кармалганын билдирди. Бириккен Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча кеңсеси каза болгондордун саны 300дөн ашканын билдирип, өлкөдө кырдаал курч экенин эскертти. Өткөн жумада эле негизинен күрттөр жашаган шаарларда 40тан ашуун адам набат болду. Соңку күндөрү коопсуздук күчтөрүнүн саны да бир кыйлага көбөйтүлдү. Протесттер учурунда атып өлтүрүлгөн адамдардын жакындары коопсуздук кызматкерлери каза болгондордун сөөгүн алып кетүүгө уруксат бербей жатканын айтышууда. Бийликтердин каза болгондордун сөөгүн туугандарына кайтаруудан ачыктан-ачык баш тартышы же жакындарын жоготкон адамдарга сөөктөрдүн абалы тууралуу маалымат каражаттарына айттырбай жатканы же өлүмүнүн себеби боюнча жалган маалымат берүүгө мажбурлоосу өзгөчө тынчсызданууну жаратат. Бириккен Улуттар уюму бейшемби күнү шашылыш жыйын өткөрүп, кандуу куугунтукка байланыштуу эл аралык иликтөө баштоону караштырмакчы. Бирок резолюция кабыл алынган күндө да анын Ирандагы зордук зомбулукту токтотуусу күмөн бойдон калууда.